атат, мындан дагы сонун күндөр бар экендигин мен уже элестетип койдум. Любой иште эң биринчи орунда жакшы маанай болот экен. Баарыңыздарга жакшы маанай каалайм. Так, эми мен эмнеден айтып берсем. Сен айткандай беременнаямын, анан төрөдүм, анан деген темаларга ошол сөзгө жооп бергенче айтайын. Мисалы, действительно Аселге мен айтканмын, оказывается, беременностьтин өзүнчө бир баягы токсикоз, аяк бияк дегендейлер болот. Кудайга шүгүр бизде мама бокстун жардамы менен токсикоз деген нерселерди жөн эле артка ыргытып коюп эле жакшынакай беременностьты өткөрүп, төрөп дегендей. Анан мен иштей албайм да депчи. Ал просто шылтоо экен да. Себеби мынтип ойлоп көрсөм, беременная болуп отурсаң, конок келсе унчукпай эле тососуң, подружкаң келсе сүйлөшөсүң, тууган уругуң келсе сүйлөшөсүң. Просто мысльды башка жака буруп коюп эле. А мен ошону, например, үйдө зерип кетсең, ата-энеңке же подружкаңка барсаң, анан эмне болду, анан бир темага байланышпаган эле нерсени сүйлөсөң дагы сүйлөйт экенсиң. Ошол эле учурда просто теманы өзгөртүп туруп, биякта мындай бизнес бар, мындай продукциялар бар, канча адамдын ден соолугуна, айыгышына себепчи болгонго бизде мүмкүнчүлүк бар. Давайте мен ушу менен алектенип атам, сен да аткарып көрбөйсүңбү деген нерселерди сүйлөшүү менен эле кадимкидей өзүңө подписка кылып, адамдарды тартып, мага финансы керек дегендерге финансы боюнча түшүндүрүп берип, ден соолугум жакшы эмес дегендерге ден соолук боюнча айтып атып эле везде бардык эле жерде иштегенге мүмкүнчүлүк бар экен. Калыча айтса, мен беременная болуп отуруп эле ушундай мүмкүнчүлүктөрдү айтып отуруп эле кадимкидей команда түзүп аттым. Тыпыйган кичинекей машинам бар, машина менен эч тынбайм. Бар жокко барам, айтам, түшүндүрөм. Атайын балдарым ачып койгон витаминдерди постоянно салып аламын. Баягы чайларды салып аламын, мисалы, кичине баягы бумажный, короче, телефон номер, сибирское здоровье деп жазып, баягындай визитка кылып алам дагы. Чайларды берем, витаминдерди жедирип көрөм дагы. Мынаны ичип көрүңүз. Эме болсо байланышасыз деп отуруп эле кадимкидей команда түзүп баштадым. Анан убакыт менен беременность 9 ай болду. Мен даже роддомго жөнөп атам. Асел сабак баштаган, мен болсо командамды кошуп атам, толго тартып атам, даже өрмөлөп басып жүрөм. Ой, кичине толго тартканда кичине кое турам, мына кичине өтүп кетсе эле, ой, тезирээк кушула кал, эртең сабактан калып каласың, мындай возможностьтон калып каласың. Анан мына кыскасы роддомго кетип атат, мен где-то бир минимум 20-30 чакты адамды лишь бы Аселдин сабактарына катыштырып салып атам. Аселди билесиздер, баягы өтө сонун жол көрсөтөт, сон сабактарды өтөт. Аселдин сабагына катышып эле менин команда без меня өздөрү эле энергичный болуп уже өсүп атат. Ана мен төрөдүм, эптеп 40 чыкты. Бирок онлайн иштеп аттым. 40 чыккандан кийин эле ошо по-быстрому стартып профессионал болду деп Асел көлгө бизди конокко чакырды. Аселге конокко бардык, даже 40 чыкканга 3-4 күн калган биз ысык көлгө кеттик. Кыскасы ошодон бери эс алып жүрөбүз. Анан балам менен баягы дагы эле ойлоп көрсөм, мисалы, ата-энемдикиден жөн эле конокто байланганы барсам деле балам менен басат экенмин. Ошол эле учурда балам 1 саат 2 саат уктаса, мен ата-энем менен сүйлөшөм, эле досторум менен сүйлөшөм. Просто ошол эле теманы мен команда менен сүйлөшөм деген эмеге буруп туруп эле баламды салып алам. Биз иш керек болсо курсагын тойгозуп коюп туруп эле командага мотивация берем, сабак берем, тиешелүү темаларды даярданып алабыз. Акыркы малдарда даже Тазагүл эртең палат жака барайлычы, мен мыякты уюштуруп койдум дешет. Балдарымды өздөрү эле карайт, лишь бы мени сүйлөтүп берип, кандай бир мотивацияларды алып, командасын өстүрүп алышкан. Короче, балам, анан беременнаямын деген бул просто шылтоо. Аны шылтоо кылбаңыздар. Балаңыздар эмне жаныңыздарда жүрөт. Сиздер эмне баланы күнгө жаткырып коюп, баягы лопатка менен жер чукпайсыздар. Мынандай высокогорьяга чыгып алып анан кимдер эмеде иштегенде андай иш кылбайсыздар. Сиздер свободно, хоть каяка барсаңыздар дагы беймарал команда түзүп иштесеңиздер болот. Болгону продукциялардын качествосы жакшы, эффекти жакшы, канчалаган адамдарга керек.
бирөөгө акча керек, бирөөгө ден соолук керек. Ошону гана сиздер сунуштоо менен өзүңүздөрдүн ранктарды, өзүңүздөрдүн финансылык жактарыңыздарды толугу менен өрчүтүп алганга мүмкүнчүлүк жаралат экен. Анан дагы менде бир көйгөй деп айтсам болот. Мындай болду. Аз күйөөмдө отурат. Кайчы каяктагы ана мына жиштирчи ушуңду депчи. Анан жок, мен иштебесем болбойт. Сен түзбөй эле иштей берчи. Жөн эле сата бер. Ой, мен өзү фирма ушундай создавать этип койгон болсо, ооба. Просто мисал айтам да, Coca-Cola өзүнүн Coca-Colасын сатыш үчүн телевиденияга, баннерлерге миллиондогон акчаларды сарптайт экен да. А биз мынантип басып, барып, айтып, сүйлөп, убактыбызды кетирип, ана эжелер Назиманын күйөөсү айткандай, эртең менен кетип кеч келип керек болсо, кеч түнү келгенге дагы баягындай ушундай условиялар түзүлүп калат да, сен отурушка барып каласың, тубанурга барып каласың. Ошондойлорду кээде кеч келгенге дагы. Кыскасы ошентип маалыматтарды айтып жүрүп эле бизде чыныгы эмгектер бар. Мен мисалы балам уже чоңоюп баштагандан кийин машинага салып алам, корзинкага салып алам, корзинкага батпай кетти. Ременди тагындан жаныма отургузуп алам. Кээде баламды карашып кеткен адам болот, кээде эч ким жок, жалгыз калам. Даже кээде машинаны четке жылдырып алып туруп, атты шыйлап алып туруп, көздү ачып туруп, кандай мен бүгүн мынаяка барып кыйратып келдим, мынанча адам подписка кылдым, кана силер айткылачы, эмне кылып атасыңар депчи. Кыскасы бул жерде жөндөн жөн эле в словах оңой, бирок кээде ач каласың, обедсиз каласың. Кыскасы бул жерде мээнеттер чоң да. Чыныгы жүрөктөн чыккан каалоо. Ана мен мынанча акча тапсам экен гана эмес, мисалы менин мыслым канча адамга жардам берсем экен. Например, НРС түнү сип койгон балдар, оказывается, турмуш куруп, бая үйлөнгөндөр да дагы бар экен да, түнү сип койгондорчу. Мисалы 5-класс, 10-класс балдар сип койсо, канча адамдар ошол менен страдать этип атат. Бул жерде просто задача. Мен ушун максимум адамга жардам берем. Кан аз, иммунитет слабый, баласын больницадан больницага көтөрүп жүргөндөр толтура. Канча ушундай адамдарга жардам берем деген задачаны эле койсоңуздарчы, ал доход естественно само собой эле келе берет экен. Ошон үчүн максимум мен көпчүлүккө жардам берем деген задачаны эле алсаңыздарчы, ранттар өзү ачыла берет. Даже мен мурда эми иштеп жүрдүм, но кайра нолдон ушу 1 жыл болду. Мен мынандай ранкка чыгып кетем же болбосо мынандай айлык дегенге караганда мен максимум адамга жардам берем деген эле задача менен иштей бердим. Кантип 5000 балл кантип эле, даже 10.000 баллды жаппай эле сразу профессионалга, анан лидерге чыгып кеткеним өзүм деле билбей калдым. Ошол болгону эле максимум элге жардам берем деген девиз менен иштесеңиздер, даже ранктар өзүнөн өзү эле ачыла берет. Мен ошону сунуштайм. Анан бир анекдот катары айтып берейин сиздерге. Короче, 8 март, 23 февраль, кыскасы эркектердин майрамы, аялдардын майрамы дегендей эле мындай болот экен. Короче, бар сыртка чыгып бирдеке алып келди, анан күйөөсү менен аял экөө сен чык деп магазинге барып келчи деп сен чык дейт экен. Анан аял айтат экен. Күйөөсү айтат экен, ой, бар жоң бар чыгып келе берчи десе, шуба алып бердим, мындай алып бердим десе, эмне мен шубаны кийип алып, башыма телпекти кийип алып, алтын сөкөлөр тагынып алып туруп, жалампуч чыганбы, сапог алып берген жоксуң десе, күйөөсү айтат экен. Анан эмне мен галстукту таап алып, плащкин кийип алып туруп, носкин кийип алып чыганбы дейт экен да. Обычно эркекте, биз болсо эркектерден көп нерсени талап кылабыз, бир галстук, ушундайларды эле бере берет экенбиз да майрамдарда. Короче, айтайын дегеним, азыр Назима айтты, анан Назиманын күйөөсү айтты, сага бесплатно десе, анан кийин бардым деп атпайбы? Мунира же айтып атат, жүр, мен эле эме кылайынчы деп атат депчи. Мен дагы күйөөмө болсо, кеттик, короче, Түркияга барабыз, ана мына десе, койчу мен барбайм деп атат. Эми любой эле адамдар өзүбүзчө эле бирдеке пландарды кылып эле ушуну аткарам деп туруп өзүбүздөн аяп экономить этип жүрүп эле өмүрүбүздү өткөрө билгенибизди,
иштегенди билебиз, бирок эс алганды билбей эле өмүрүбүздү өткөрө берет экенбиз да. Анан кийин аягын ойлоп көрөм, биягын ойлоп көрөм. Анан ой, мен кетип атсам, балаңыз болуп атса, кандай баргыңыз келбейт десем. Короче, мен барбайм десем. Ой, бизге бесплатно деп алдадым да. Бизге күйөөм экөөбүз биздики бесплатно, биз лидер болгонубуз үчүн бизге подарок берип атат деп койсом, андан кийин көрөбүз, ошол күн келе берсин же кыскасы келди. Мен ойлоп атам, баягы эми аялы, баласы ушундай позитив адамдар менен эс алып аткан күйөөмө дагы жакты болуш керек деп ойлоп атам. Анан мурда каршы болуп эле деп аткан. Анан өзүбүздүн үй бүлөбүзгө ден соолукка колдонгондон кийин күйөөм дагы өзү дагы көп нерселерди, мурда мындай болот эле, үй бүлөдө бирөө кирип болуп түшкүрүп калса, колдрекс дагы эмне деп эле баягы аптечный эмелерди айта берет эле. Анан ой, көрен десе, каякта көрениң деп берет эле. Азыр бирөө түшкүрүп калса, сүкө көрениң деп. Дагы жутам нервим шишип калыптыр, уруп алдым, сүзүп алдым дегенде дагы кана берчи көрениңди деп. Анан короче, ушинтип биз үй бүлөбүздө кадимгидей колдонуп калдык. Бул нерсе канча үй бүлөлөргө керек. Ошол үй бүлөлөр азыр сиздер менен биз билген маалыматты билбейт. Ошол маалыматты сиздер менен биз жеткиребиз. Жеткиришибиз шарт, даже милдеттүү деп кабыл алсаңыздар болот. Ошол баарыңыздарга рахмат. Ийгиликтер бул өзүбүздүн жүрөгүбүздүн каалоосунда. Анан чындык, честность эң главный бул жерде. Ошо, рахмат. Көп сүйлөдүм окшойт. Баарыңыздарга рахмат. Короче, НРС медицинанын термини менен жөнөкөй мен чындап айтсам абсолютно орусча билбеген өтө бир тоонун ар жак бер жактарына чейин барып иштейм дагы. Даже кээ бирлерге обильное питье деп жазып берсем, суюктукту көп ичишиңиз керек. Ой, таза бир кечке издедим, обильное питье дегениңди каягына салдың, аны канча мал ичебиз дегендер дагы болду да. Ошон үчүн мен баягы элдер менен ушунчалык жалпак тилде сүйлөй берип, даже мен өзүм врач, терапевт, медикмен. Базарский эле сүйлөп калдым ачыгыча. НРС деген бул түнү сийип койгондукта, баягы билбеген деңгээлде. НРС болот кандай учурда? Эми баягы историяга карайт дегендей, баланын нар жактан келген да, бул кече эле пайда болуп калган эмес. НРС болот, түндө сийип коет. Иммунитети слабый бала, каны аз бала, нерв системасы дагы андай мощный эмес бала сийип коет да. Булар даже өлүктөй уктайтындай. Ошон үчүн түшүргө эле отуруп эле сийип коет. Получается, апасы убагында каны аз болуп жүрүп төрөгөн, кыскасы эми эске алыш керек да, аны менен эми или ошондой, или дагы башка причиналар. Получается, каны аз болуп атат, иммунитети слабый болуп атат, нерв системасы жакшы эмес. Болгон ушул 3 проблеманы чечсеңиздер, кадимкидей 100%, 200% аягат. Получается, иммунитет слабый болуп атат, эмне үчүн? Каны аз болуп атат, эмне үчүн? Нерв системаны эмес система. Иммунитети слабый болот, эгерде бала иммунитети слабый, витаминдер жетишпейт, каны аз болот, эгерде паразиттер болсо. Андан тышкары апасында каны аз болуп жүрүп төрөгөн болсо да. Получается, неден каны аз болсо дагы ошол иммунитет көтөрүш үчүн курттарын тазалап салгыла. Азыр бизде Кыргызстанда паразиттер боюнча рекордто эле турабыз. Куртун тазалайсыздар, антипаразиттик программа бересиздер. Каны көтөргөнгө железо или сироп иммунитета любой бересиздер. Анан ошол почечный программа, медвежуш, гепап 96, анан одновременно витаминдерди кошо нерв системага бересиздер. Эпаминди бересиздерби, гипкобилога бересиздерби, айкубокс бересиздерби, кыскасы нерв система бөйрөктүн программаларын плюс витаминдерди берсеңиздер эле өзү тийбей калат. Анан еще кошумча адаптавит адамга энергия берет. Адаптавитти слабый болуп атам, давлением низкий болуп атат, вялый болуп атам дегендерге бересиздер. Мен адаптавит
адаптовит тем более эрте менен анан обедте берилет, потому что адамга энергия берет. Кечинде берилбейт, потому что уйкуну ачат. Энурезерге именно кечинде бересиздер. Себеби адаптовиттин действиясы кичине баягы тонусту көтөрүп мындай ойготот да, мындай. Түшүркөлөө эле сип койбостон ойгонот. Анан ата-энелерге айтам, күндүзү каалаганча жидкость ичсин. Кеч киргенде 6-дан кийин ограничивать этип койгула. 1 жума 10 күн наблюдать этип койгула, кыймылдаганда тосуп калып кетет депчи. Менде көпчүлүк учурда 1 ай 2 айда эле, даже 10 жылдан бери калбагандар 2-3 айда эле себе калып атат. Суроолор болсо айтып бериңиздер, что-то кызып калып сүйлөөрүм.